колдон берген кол артык демекчи, бүгүн 22 ноябрь күнү Имамиден Ташев жетектеген Кежи Групп курулуш компаниясы салтка айланып калган. Жыл сайын өтүүчү эң көп балалуу үй-бүлөгө Кежи Групп курулуш компаниясынан Белеке Батир аттуу сынагынын жыйынтыгын чыгарып, бактылуу үй-бүлөгө 2 бөлмөлүү батир тапшырышты. Кыргызстандын эң суук болгон суу самыр жергесинен азыр күндө өздөрүнүн атында, өздөрүнүн үй-бүлөсүнүн атында эч бир жер тилкеси болбогон, эч бир үйү болбогон. Азыр эми эгер туура көрө турган болсо, өзү айтып берет, ушул күндө баягы временный бир жерде жашап аткан, бирок 10 баланы тарбиялап аткан Шакулуевдардын үй-бүлөсү болуп таанылды. Саламсыздарбы, коноктор. Менин атым Нурбек, Арыскы суу самыр айылынан болом. Şu Kejи Групп компаниясына чоң рахмат. Şu жаш үй-бүлөлөрдүн арасынан бизди тандап, өзүмдүн кубанычым коюнуп атпай турат азыр. Şu Имамидин бакиге да чоң рахмат, сиздин компаниясынан дагы өркүндөп өсүп, мындан да чоң имараттар салып, Кыргызстанга салым кошуп жүрөңүздөр. Аман эсен болуңуз, үйүңүз менен жалпы компаниябызга рахмат, ыраазымын. 320 жылкы кут болсун, 8 кыздыкы. Жана бул квартира 2 улдуку деп кут болсун. Kejи Групп компаниясына бир кол чаап коюңуздар. Kırgız 10 milyon, Kırgız 15 milyonga жетmeyin kvartira berişti toxtatpayım. Kalstar тобуна да ыраазымын, ушул калыс кылып чечип, акыйкаттуу чечип бергенсиздерге. Жалпы Кыргыз элин үй тойго чакырып, келип кетиңиздер. Кол чапарсыздар. Аталган сынак 4 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ушул жылдын март айында башталып, атайын критерийлердин негизинде жаш үй-бүлөлөр кайрыла башташкан. Шарттарга токтоло турган болсок, батир алып жаткан үй-бүлө сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасынын жараны болуп, жашы 40 жашка чейин болушу керек. Ошондой эле алардын атына жер тилке, турак жай катталбагандыгы маанилүү. Ага кошумча ата-энесинин жана балдарынын окуудагы, жашоодогу жетишкендиги да каралат. Kejи Групп курулуш компаниясынын президенти Имамиден Ташев батирдин жеңүүчүлөрү акыйкаттуу тандалганын айтып өттү. Эми чындыгында бул нерсе баягы биздин жаралышыбыздын, адамдык касиеттин бир символикасы, бир сыпаты деп айтып кете алам. Себебинен да баягы берүү, жардам берүү, кол кабыш болуу булар бир ишкердин кылыш керек болгон милдети. Анан эми чындыгында бизге кайрымдуулук максатында өтө көп кайрылган адамдар бар, кайрылган биздин жарандар бар. Биз да Кудайдан тиленебиз, көбүрөөк мүмкүнчүлүгүбүз болсо, көбүрөөк биздин дагы байлык болсо, бөлүшө билсек, ошо келген сунулган кол куру кайтпаса деген максатта колдон келишче ишкердик кылып келатабыз. Чындыгында бул үй-бүлө менен биринчи тааныштык. Мына өзүңүздөр көргөндөй, жана сахнадан да айтып кеттим, бул үй-бүлөнүн колуну кармап тааныштыгым ушул биринчи жолу болду. Мен бактылуумун. Ушул комиссиянын мүчөлөрү менен бирге ушул үй-бүлөнү тандаганыбызга бактылуумун. Мен ойлойм, Кудайдын астында таза тандоо болду деп. Эл ичинде бул сынак жарыяланган соң республикабыздын аймагынан 76 үй-бүлө катышууга документтерин тапшырышкан. Алардын ичинен 10 балалуу үй-бүлөлөрдөн 5 болгон. Атайын түзүлгөн комиссиянын чечими менен суу самыр өрөөнүндө жашаган 10 баланын ата-энеси болгон Шакулуевдардын үй-бүлөсү бүгүн мына дал ушул 2 бөлмөлүү батирге ээ болушту. Кубанычында чек жок жубайлар бүгүнкү жеңишин балдарынын ырыскысы деп билишет. 10 баланын атасыбыз. Бул Kejи Групп компаниясынын конкурска катышып калганын себеби бул Кызыл Ой айылында апа бар, өйдөк апа деп коебуз, кайнене болот. Бизге ошол апа телевизордон көрүп, бизге келип айтты, силер катышкыла, силер татыктуусуңар, силер алышыңар керек деп келип айтып кеткен ошол апа. Буюрса жыйынтык чыкты деп 2-3 күн мурун чалышты. Бул күндү
көптөн бери күтүп да келген, биз качан жыйынтык чыгат деп. Азыр кубанычыбыз эч эске батпай сүйүнүп отурабыз. Балдарыбыздын ырыскысы деп билебиз бул үйдү. Сезимдер аябай эле өзүм терме баспай турам, толкунданып. Бул KG Group курулуш компаниясына чоң рахмат. Калыстар жакшы баасын берип, тандап, эң жаш үй бүлө деп ушу бизди тандаганына чоң рахмат. Батир тапшыруу аземи KG Group компаниясы башкы демөөрчү аталган Атайын долбоордун жүрүшүндө өткөрүлдү. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов Имамидин Ташевдин сынактарга муктаж болгон үй бүлөлөргө ар тараптуу жардам көрсөтүп келгени үчүн ыраазычылык катын тапшырды. Көбүнчө маданият жагын айталы, өнөр жагын айталы. Ушул жакты колдоп жүргөн бизнесмендерибиз, ишкер адамдарыбыз абдан аз. Ошолордун арасында Имамидин агайыбыз турат, мырзабыз турат. Ушуга бир терең ыраазычылык билдирип, бүгүн канча деген өзүнүн сыйлыктарын берип, ушул жерге өнөрчүлөрдү көтөрүп, демөөрчү болуп аткан ишкер мырза агабызга ушул бир ыраазычылык кат берип коюуга уруксат этиңиздер. Албетте, курулуш компаниясы уюштурган бул сынак биринчи же акыркылардан эмес. Мындан кийин дагы муктаж үй бүлөлөргө колдоо көрсөтө берерин алар баса белгилешет.